5 ай Кулжа. 5 айдын 6 күнү бир тогол. Кулжа айы ушул күнү туйт. Ушул күнү ай үркөр менен тогушот да, бул тоголдо аба ырайында чечкин өзгөрүү билинбейт. 5 айдын 6 күнү кызыл түлөө. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12 ай 24 маалдын 7-си. Кулжа айы ушул күнү туйт. Кызыл түлөө маалы ушул айдын 15 жарыгын бүт камтыйт. Илимде күн өз жолунун 45 градусуна келип жетет. Кызыл түлөө маалында үй жаныбарлары, кайберендер бүт түлөп түшөт. Кээ бирөөлөрү бүт эле тартак түлөп, эти кызарып көрүнгөндүктөн, жалпы эле түлөгөндүктөн кызыл түлөө демеги бар. Аркар ушул маалда туйт. Аркар абдан чыйрак болгондуктан козугасы туулуп көзүнөн тегереги кургаганда эле энесин ээрчип басып кете берет. Ал ээн пуузга бир тойсо, энесин эч калбай ээрчип чуркай алат. Бүркүт баскан жумурткасын ушул кызыл түлөөдө жарат. Кызыл түлөө маалында асманда уй тургун жылдыздар тобу көрүнөт. 5 айдын 16 күнү үркөр олтурат. Кыргыз эсепчилиги боюнча Кулжа айынын 10 жаңысы үркөр олтурат. Үркөр олтурду, үркөр жерге түштү болуп, асмандан үркөр жылдыздар тобу көрүнбөй калат. Үркөр жерге түшкөндүн белгиси ак тополу кургак татыларда гүлдү күчүп деген боз коңузча курт бир жерде бургу менен ойгондой чуңкур казып кирип алса, дагы бир жерден топону дөмпөйтүп, жумшак топону жер бетине түртүп чыгарат. Гүлдү күчүк үркөр жерге түшкөнүн белгилеп, боз ала болуп жер казуу менен машкулданат. Гүлдү күчүктөй топо чаң болуп деген алакап ошондон улам калган. Үркөр олтурган кездеги кымыз ууз кымыз, ысык мүнөздүү келип, адамга жагыштуу болот. Ошого суукчан кишилер үркөр чыгуудан мурдагы кымызды атайлап ичишет. Үркөр жерге түшүүдөн апта мурда үрөөн жерге түшүшү керек. Байыртан Кыргызда үркөрдү эки көрбөгөн буудай бышпайт, үшүк алып кетет деген айтым бар. Ал эми арпа үркөр жерге түшкөндөн кийинкиге калса да бышат. Анткени арпанын өсүш мезгили кыска, суукка чыдамкай болгондуктан бышат. Үркөр жерге түшө электе малчылар малды кыштоодон чыгарып кетет. 5 айдын 21 күнү күкүк. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12 ай 24 маалдын 8-си. Кулжа айы ушул күнү толот. Күкүк маалы ушул айдын 15 караңгысын бүт камтыйт. Ушул маалда күкүк сайрап Зейнепти издейт. Ошого бул маалды күкүк маалы деп атаганы бар. Илимде күн өз жолунун 60 градуска келип жетет. Бүркүт баскан жумурткасын ушул күкүк маалында жарат. Айгыр ушул маалда бээ көздөйт. Ат кара тил болуп семире баштайт. Гүлдүр күчүк жер казбай тарап кетет. Суу абдан улуулап кирет. Суу күкүк болду деген маал болот. Күкүк маалында асманда уй тургун жылдыздар тобунун отурар кези болот. Күн түн сар эсепчилиги.